Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Кечээ УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев чет жерден дарыланууга кетип атканын билдирген. Биздин маалыматтар боюнча ал Германиядан жүрөгүнө операция жасатууга камынып, оор сыноону баштан кечирүү үчүн аттаныптыр. Ден соолук каалайбыз. Камчыбек Ташиев аман-эсен сакайып келсе, УКМК төрагалыгын бошотору, Коопсуздук кеңешине катчы болоору болжолдонууда. Аруа KG. Айдар Акаевдин мүрзөсүнө эстелик тургузушту. Бул тууралуу журналист Айжигит Матраимов Фейсбуктагы баракчасында билдирди. Анын айтымында эстелик тургузууга Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев, анын үй бүлө мүчөлөрү жана жакындары барган. Айдар Акаев өткөн жылы 5 февралда 43 жашында каза болгон. 6 февралда Нарында бир адамды атып кетишкени кабарланган. Маркум мойнуна тийген октон улам каза болгонун Нарын облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Москва өлкөмүндөгү Сайкал дүкөнүнүн тушундагы жээкте Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу 1990 жылы туулган СА мойнунан жаракат алган абалда табылган. Ал тез жардам кызматы аркылуу Нарын облустук бириктирилген ооруканасына алынып бара жатканда каза болду. Бул окуя боюнча тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалып, шектүүлөрдүн аты жөнүн тактоо жана кармоо боюнча акча иликтөө иштери жүргүзүлүп, тергөө аракеттери улантылууда дешти мекемеден. Дээрлик 100 күнгө жакын айыл чарба министри болуп отурган Тилек Токтогазиев айрым маалыматтар булактарына маек берип жатып, айыл чарба тармагындагы аткезчиликти чиновниктер жана жогорку кеңештин айрым депутаттары коргоорун билдирди. Айтымында өкмөттүн жаңы курамына кирбей калышы да ушул себептен болушу мүмкүн. Бажы тармагынан, чек арадан, Унду, Пискаблок, Улпак катары катташып өткөрүп жаткандар бар. Алар болжол менен жылына 1 миллиард сомду өлкө казынасына төкпөй жатат. Булар менен күрөшүүнү уланта беребиз. Биз аларды крыса катары көрөбүз, деди Токтогазиев. Кыргызстанда акыркы жылдары коомдагы тартиптен чыгып, Борбор шаары айылга айланып, өнүгүү жолунан артка кайтып бара жаткандайбыз. Дүйнө жүзүндө жок эрежеге өтүп, люктарды сваркалай баштаганын Жамалбек Ырсалиев билдирди. Айласы кеткен акыречил, уурулар тажатты. Люктар менен арыктардын үстүндөгү жабылган капкактарды тынбай уурдап жатышат. Айлабыз кеткенде ширетип отурабыз. Жамгыр жаап, арыктан ичине таштаган таштандылар толуп, суу жолго атырылып агат. Анан шашылышта сварканы сүйрөп чуркамай, сварканын аппараты чөнтөккө батпай же колго көтөрүп алганга жеңил эмес. Айланайын уурулар, Кудай силерге ыйман берсин. Ушул люктар менен тор темирди уурдап, торго түшүп, элдин каргышына жана үй бүлөңөрдүн убалына да калбагылачы. Силер уурдап кеткенден кийин люктарга кишилер түшүп кетип, жолдогу арыкка машиналар түшүп, жабыркап жатат. Жалпак тил менен айтканда, акмак болуп, элдин да убалына калбагылачы. Ал эми темир алгандарга кайрыларым, ушундай капкак өткөргөндөргө жардамчы болуп, сатып алып аткан силер да Кудай ыйман берип, 5-6 ууруну кармап берсеңиздер, жаза тартса, анан уурдабай калат эле. Шаардын милиция башчысы Канат Жумагазиев капкак саткан акмактар менен катуу күрөш жүргүзүп, райондун начальниктерине жыйын өткөрөм дедиле. Буюрса жакшы жыйынтык күтүп отурам. Баарлап капкак уурдаган акмактар менен күрөшөлү достор. Ким көрсө ачылып калган аңды эле эмес, уурдап бараткан адамды же сатып алып жаткан кызыл кулакты да социалдык тармактарга чыгаралы, дейт Жамалбек Ырсалиев. Алматы шаарында өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин алкагында Кыргызстандын премьер-министри Улукбек Марипов Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жолугушуунун жүрүшүндө өкмөт башчылар соода экономикалык, инвестициялык, транспорттук жана суу энергетикалык тармактардагы кыргыз-казак кызматташтыгынын маселелерин талкуулады. Анын жыйынтыгы менен тараптар 2021 жылы Казакстанда кыргыз-казак өкмөттөр аралык кеңешинин 9-жыйынын өткөрүүнү макулдашты. Казак премьер-министри Аскар Мамин өз кесиптешин Кыргыз Республикасынын премьер-министри кызматына дайындалышы менен куттуктады жана ишине ийгиликтерди каалады. Ири көлөмдө баңгизат алып бара жаткан адам кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 25 январда саат 3:04 чамасында милиция кызматкерлери баңгизат сатууга шектелген 47 жаштагы Осы аттуу адамды кармап текшеришкен. Натыйжада анын жанынан 3 килограмм 90 грамм салмактагы героин баңгизаты табылган. Ошондой эле бул адамдын үйүн тинткен учурда 950 грамм салмактагы гашиш баңгизаты табылган. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, сотко чейинки өндүрүш башталган.
Издөөдө жүргөн Насирбек Алмаматов Кыргызстанга келди. 12,5 жылга кесилип, бирок абактан чыгып, коомчулукта резонанс болгон чоң кайра камоо тууралуу өкүм чыкканда сыртка качып кеткен Насирбек Алмаматов Кыргызстанга келди. Ага экономикалык амнистия колдонулуп, ээн жайкын үйүндө жүрөт. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыкты. Учурда канча акча төккөнү, чек араны мыйзамсыз кесип өтүү боюнча кылмыш иши козголгону, кимдерге көрсөтмө бергени тууралуу маалымат жок. Жаңы бийлик чыгарган мыйзамга ылайык пара менен кармалгандар алган парасын ордуна койсо эркиндикке кое берилет. Буга байланыштуу кээ бир саясатчылар, жарандык активисттер 2021 жылды коррупционерлер үчүн 5 жылы деп атап келишет. Белгилей кетсек, автотранспортто каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насирбек Алмаматов 2018 жылдын 2-ноябрында кармалган. Маалым болгондой, ал автоунааларды каттоо жана кайра каттоо иштеринде айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айыпталган. Бул боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети далил катары атайын видео тасманы да жарыялаган. Натыйжада райондук сот Алмаматовду 12,5 жылга эркинен ажыраткан. Бирок Бишкек шаардык соту ал өкүмдү жокко чыгарып, 3,300,000 айып пул салуу менен Алмаматовду эркиндикке кое берген. Көп өтпөй Октябрь райондук прокуратурасы Алмаматовго карата Бишкек шаардык соттун чечиминин үстүнөн кассациялык арыз менен кайрылган. Жанар Кадралиев, астролог. Сооронбай менен Асылбек Жээнбеков камалат же качат. Сооронбай Жээнбеков менен Асылбек Жээнбековду камалышы керек деген пикирлер коомчулукта көбүрөөк айтыла баштады. Аларды кандай тагдыр күтөт? Сооронбай Жээнбековду Алмазбек Атамбаев мураскор кылып тандаганда эле булар кетет, Сооронбай Жээнбековду бекер коюп жатат деп кейигенмин. Эки бир туугандын бирөөсү көп жыл спикер болду, экинчиси премьер-министр болду. Ушул кызматтарга алымсынып, нысап кылып президент болбой эле коюшу керек деп бирге иштегендерге да көп жолу акшап айткан. Ал кезде мен иштешимин. Ушул сөздөрүмө ошол кесиптештерим күбө. Азыр орган тарапта иштейм. Ошондой эле Сооронбай Жээнбековду күчтөп президент кылып жатышканда, Жээнбековдор бийликтен күтүүсүз кетет дегенимди жана аттуу баштуу саясатчылар туура 3 жылда кетет деп айткансың. Айткан мөөнөтүң да туура келди деп баштарын чайкап эмдигиче таң калып жүрүшөт. Эң негизгиси булар кызматтан кетип эле тим болбойт. Эми камалат же чет мамлекетке качкан каргасы болушат. Анткени Юпитер менен Уран планетасы Сооронбай Жээнбековдун да, Асылбек Жээнбековдун да туулган күндөрүндө чыңалуу абалында жайгашкан. Юпитер юридикалык көйгөйлөрдүн чет мамлекеттерге байланыштуу планета. Ал эми Уран планетасы күтүүсүздүктүн планетасы. Бардык окуялар күтүлбөгөн жерден болуп кетеринен кабар берет. Ошон үчүн булар күтүлбөгөн жерден саналуу сааттын ичинде эле кетип калды. Азыр абал оорулуш электе Кыргызстандан убактылуу чыгып кетишсе өздөрү үчүн дурус болот. Антпесе кылмыш жоопкерчилигине тартылып калуусу турган сөз. Кубанычбек Жумалиевдин жактоочусу Майрамбек Жумабеков Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. Кайрылууда окумуштуу академик жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевди кармоо атайын уюштурулган сценарий экендигин, соттун адилетсиздик чечим чыгаргандыгын маалымдаган. Жумалиевдин мамлекеттик ишмер экендигин, илимге кошкон салымын, пенсионердик курагын, ден соолугун эске алып, баш коргоо чарасын өзгөртүп, коюлуп жаткан айыптын адилет каралышын президенттен өтүнүп, ишти жеке көзөмөлүнө алышын суранган. Кайрылуунун тексти төмөндө толугу менен. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, 28 январда президент катары биринчи элге кайрылууңузда биздин максат мыйзамдын диктатурасы өкүм сүргөн, адилеттүүлүктүн үстөмдүгү салтанат курган алпейим коомду куруу деп айтканыңыз мамлекетибиздин жараны жана жактоочу катары жүрөгүмдө турат. Ушул айткан сөзүңүздүн негизинде сизге кайрылууну чечтим. Мен Майрамбек Жумабеков Кубанычбек Жумалиевдин жактоочусумун. 4 февралда УКМК тарабынан жогорку кеңештин депутаты академик Жумалиевди мыйзамсыз кармап сотко басым жасашып, баш коргоо чарасын СИЗО 1ге 2 айлык мөөнөткө 4 апрелге чейин камашты. Жумалиевди УКМКнын кызматкерлери өтө коркунучтуу кылмышкерди ОПГ кармагандай кармап, машинасынын жолун туруп, УКМКнын имаратына алып келишкен. Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 10-беренесинин 1-пунктунда прокурор, тергөөчү жана алгачкы текшерүү органы кылмыштын жана жоруктун белгилерин аныктаган ар бир учурда өз компетенциясынын чегинде сотко чейинки өндүрүштү баштоого, кылмыш же жорук жасаган адамдын кылмыштуу окуясын, жоругун аныктоодо мыйзамда каралган бардык чараларды көрүүгө милдеттүү деп көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 22-беренесинин 1-пунктунда эч ким кыйноолорго, башка адамгерчиликсиз, мыкачылык же кадыр баркты басмырлаган мамилеге же жазалоого туш болушу мүмкүн эмес деп көрсөтүлгөн. Сотко чейинки өндүрүш иштери алгач 48 сааттын ичинде териштирилип, күнөөсү далилденгенде жана мамлекетке келтирилген зыяндын суммасы аныкталганда гана сотто каралып, андан кийин баш коргоо чарасы чечилиши керек эле. Бирок андай болгон жок. Жумалиевдин ишин космостук ылдамдыкта сотко алып келишип, бир күндө 4 сааттын ичинде УКМК камакка алуу жөнүндө соттон баш коргоо чарасын талап
кылышты. Демек Жумалиевдин жогорку кеңештин депутаты катары эмес, республиканын жөнөкөй жараны катары укугу тебеленди. УКМК прокуратура жана сот органдары тарабынан Конституциянын жана КР КЖПКнын беренелери одоно түрдө бузулду. 1-май райондук сотунун судьясы Бекенов мыйзамды бузуп, прокурордун жана УКМКнын заказын аткарды. Биз жактоочулар Бабаев, Кадыров, Жумабеков Жумалиевдин күнөөсү жоктугун, анын мамлекетке эч бир зыян келтирбегенин, депутатты камоого эч кандай негиз жоктугун тастыктаган далилдерди эске алган жок. Эң башкысы, сот бул адамдын жашы 65тен өтүп калганын, оор гипертониялык 3-баскычтагы жүрөк оорусунан жабыркагандыгын, 3 айдан бери медициналык тыкыр көзөмөлдө турганын, ага 8 февралда коронография жасалаарын эске алган жок. Жактоочулардын өтүнүчү болгон Жумалиевдин башкоргоо чарасын үй камагына калтырууну канааттандырбады. Демек Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн 2018-жылы чыккан 296 кармоого тыюу салынган айыпкер шектелүүчү оор илдеттер менен жапа чеккендердин ооруларынын тизмеги көрсөтүлгөн токтомунун 6-пунктунда көрсөтүлгөн 3-баскычтагы жүрөк ооруларды абакта кармоого тоскоолдук жарата тургандыгы тууралуу берене бузулду. УКМКнын тергөөсү тарабынан коюлган бирден бир айыбы 2013-жылы Жумалиев депутаттык статусун колдонуп, мурдагы билим берүү министри Сариеваны кысымга алып, өзүнүн эл аралык медициналык университети деген аталыштагы менчик окуу жайына мыйзамсыз лицензия алып алган дейт. Аталган окуу жай Жумалиевдин менчик окуу жайы эмес, анын түзүүчүсү башка юридикалык ишкана экендигин, менчик окуу жай катары ага катталбагандыгын тастыктаган документтер каралган жок. Жумалиевди камаган УКМК сизге башкача маалыматтарды берип жаткандыгын биз жактоочулар жакшы билебиз. Аны УКМКнын чыгарган пресс-релизинен көрүүгө болот. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз көңүл бура турган олуттуу жагдай. 16 январда Финпол тарабынан Жумалиевдин агасынын жана энесинин балдары кармалды. РППга катталган бул иштеги көрсөтмөнү чет элдик жаран Ян Фердинанд Байер берген. Кызыгы, ал жаран буга чейин нечен жолу соттолуп, мошенник аты менен таанылган. Бүгүнкү күндө дагы сот процесстери бүтө элек. Кээ ушунда. Мен анын жактоочусу болгом. Жактоочусу болуп калышыма дал ушул Жумалиевдин суранычы түрткү болгон. Жумалиев Фердинанд Байерди түрмөдөн өзү чыгарган жана мага адвокат катары кеткен чыгымдарды мойнуна алган. Элчиликтен маалымат алайын деп кайрылсам, ал жердеги кызматкерлер ушул шүмшүктүн азабы өттү. Эч кандай маалымат бере албайбыз. Мындан тажапыттык деп айтышкан. Адам аласы ичинде наныңды жеп туруп, өзүңө бычак саят деген кыргыздын макалында айтылгандай, Жумалиевдин гумандуулугунан, ишенчээктигинен пайдаланып, аны көндүрүп, туугандарынын балдарына атайын кредит алдыртып, жалпы сумманын $250,000 накталай алып, эски таштанды кыргытылган суу чыгаруучу техниканы алып келип койгон чет элдик жарандын кайра Жумалиевге жана анын жакындарына каршы көрсөтмө берип, Экваланы каматтыргандыгын айтып коюшум керек. Эквала кармалганда Финполдун жетекчиси Жапыкеев мамлекеттик кызматкер экендигин унутуп, калайык калкка мактанып, Ополтоодо иш жасагандыгын айтуу менен бирге, жакында Жумалиев камалат деп ишенимдүү жарыя кылды. Демек Сыймык Жапыкеевдин бул жарыясы Жумалиевдин кармалып, камала турганы тууралуу, анын алдын ала билгендигин жана уюштуруу тобунун ичинде экендигин тастыктайт. Бул жерден тергөөнүн купуялуулугун жана Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында көрсөтүлгөн деген беренени бузгандыгы айдан ачык көрүнүп турат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин башыңыздан дагы ак жерден каралуу, атайын уюштурулган жамандыктар өттү. Кыргызстанда гана эмес, Россиядагы илимпоздордун арасында урмат-сыйга ээ, Кыргызстандын мактанышы болгон окумуштуу Жумалиевдин кадырын Конституциянын гаранты катары сиз гана коргой аласыз. Эгемендүү Кыргызстандын өнүгүшүнө өмүрүн, тажрыйбасын арнаган инсандарыбызды дайыма эле каралай бербейли, тепселебейли. УКМКны жамынган, мамлекеттик кызмат ордун пайдаланган атайын топко жана өзүн пиарлоо үчүн уюштурулган популисттик кадамга баргандардын курмандыкка чалуусуна жол бербейли. Бүгүнкү күндө биз депутатыбызды мыйзамдуу одоно бузууга жол берип каматып жатсак, анда жөнөкөй жарандардын укугун ким коргойт жана кантип корголот? Окумуштуу академик Кубанычбек Жумалиев 65 жашта. Бул кишини Кыргызстандын интеллектуалдык байлыгы болгон тизмедеги инсандардын алдыңкы саптарында турган белгилүү окумуштуу катарынан көрүүгө болот. Учурда Жумалиев 3-баскычтагы оор гипертониялык жүрөк оорусу менен эле жабыркабай, Каргашалуу июнда COVID-19 чалдыгып, 78% эки жактуу өпкө кагынуу илдетине учураган. Бүгүнкү күндө ар дайым тыкыр медициналык кароонун көзөмөлүндө турушу керек. Жумалиев үй бүлөдө 8 туган. Энисе Самарбек так ушундай мыйзамсыз 5 жылдан бери тынымсыз текшерүүгө алынып, жыйынтыгында 1 ай мурун акыйкатсыздыктан запкы жеп кайгыруунун негизинде каза тапты. Көз өтүп кеткен эки агасынын, эки энесинин балдарын бутуна тургузуп, аларга кам көрүп, аларга аталык милдетин аткаруу Жумалиевдин мойнунда. Жумалиевдин эсепсиз байлыктарынын тизмесине кирип жаткан ишканалар, турак жайлар туугандарыныкы экени эске алынган жок. Жумалиевдин жана анын туугандарынын жалпы кредитинин суммасы $16 миллион АКШ. Алардын кредит алышып, ишкерлик менен алектенүүсүн эске албай, баарын эле Жумалиевдин мүлкү кылып калайык калкка жаман көрсөтүшүүдө. 2020-жылы май айында Сыймык Жапыкеев деген кухнянын баатыры Жумалиевдин $2,5 миллиард байлыгы бар деп жалган жала жаап, өзүнө аброй топтоду. Бирок сотто Жапыкеев бир дагы айтылган сөздөрүн далилдей алган жок. Соттон утулду. Ага кыргыз эли күбө болдук. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен жактоочу катары далай жолу
ак жеринен ийилген. Саясаттын курмандыгы болгон коомдук ишмерлерди, атка минерлерди жана жеке ишкерлерди коргодум. Мамлекеттик машинаны пайдаланып Жумалиевдей инсанды саясатка садага чабам дегендерди токтотосуз деген чоң ишенимибиз бар. Сизден Жумалиевди актоону эмес, тергөө амалдары укуктук талаада жүргүзүлүп, анын бир гана баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгартып берүүңүздү өтүнөбүз. Сизди урматтап жактоочу Майрамбек Жумабеков. Байланыш телефонум 0556 642 923 0700 642 923. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер.